Адегенде дагы бир жолу айтып кетейин, бул адамдын башынан өткөн окуянын кандай десем, укуусу десем жаңылышпаймын. Дагы эле биз инсульт боюнча сүйлөшүп жатабыз. Адегенде эң алгачкы бир клиникалык белгилердин бири бул мен инсульттарды кийин, инсульт болгондон кийинки абалды айтып атам. Эсиңиздерде болсун. Операциядан чыкты же болсо операция кылган жок. Бейтапканадан чыкты, үйгө алып келди. Ошол убакта эгер дизартрия деген клиникалык белги болсо, башкача айтканда, бир нерсени силерге түшүндүрүп айтып бергенден сөздөрдү унутуп калат, же болбосо өзү сүйлөй албайт, көп сөздөрдү айта албайт, сөз байлыгы азайып калган убакыт эмне кылып жардам берсеңиздер болот. Сопровождающий деп коебуз го, жанында болгон, карап жаткан адам музыка коюп берсин, же болбосо аудио китептерди. Ошондо тиги бейтаптын ой жүгүртүүсү, анан эске тутуусу жакшы таасир берет. Эгер ал жакпаса, мисалы үчүн сиздер китепти окуп берсеңиздер болот. Ошол окуган, мисалы үчүн бир сөйлөм окуйсуз, андан кийин бейтап кайталаш керек ошол сөйлөмдү. Же болбосо 2 сөзбү, 3 сөзбү, ошентип акырындап бир сөйлөмдү, анан 2 сөйлөмдү, анан 3 сөйлөмдү, анан абзац, анан кийин ушул абзац эмне жөнүндө болду деп ошентип сизге кайрадан кайталап түшүндүрөт. Билесиздерби, кичинекейибизде биринчи класста биз жаңыдан китепти окуп үйрөнүп, анан кийин кайрадан өзүбүздүн түшүнүгүбүздү мугалимге түшүндүрүп айтып берет элек. Так ушундай эле бул жерде методика ошондой эле болот. Ошону баштаңыздар, кайра кайталап окуп, бирок бул жерде бир күн кылып, анан 2 күн кылып, анан 3-чү күн кылбай койбой эмес. Буну деген ар бир күнү кайталай бериш керек. Себеби дегенде менин ишим мындай механизм сыяктуу да. Эгер ал механизмди сиз иштетпесеңиз, ал дат басып, анан жылбай ошол жерде бир жерде туруп калат. Мен дагы ошондой. Эгер сиз иштетип, кыйнап иштетип, ар дайым жүргүзүп турсаңыз, ал жакшы андан ары айдалып кетет дегендей эле сөз. Ошондуктан ушул көнүгүүнү кайталаңыздар.